Söz Marlen Abdurahmanovичте. Рахмат. Качан келет автобустар, анан качан иштей баштайт? Биз эми азыр 15 ноябрда тендерге жарыяладык. О 45 күндө 14 январда тендер өзү болот. Бирок контрактка кол коюу боюнча бул ратификациядан өткөндө эле ошондо киргизилет да. Келген уже биз где-то bir 6 айдын ичинде караштырып атабыз да. Уже контрактка кол койдон. Дагы бир частный компания келбеди беле? Бюджеттен акча кереги жок. Ар кандай бир мондай банктардан акча кереги жок. Биз өзүбүз алып келип беребиз. Болгону бизге маршруттарды, жакшы маршруттарды берип койгула дедиле. Меморандум кол коюлду эле. Мына ошол эмне болду? Аутсорсинг боюнча тиги Greenbus айтып атасызбы? Ооба, алар ноябрда, декабрдын аягына чейин 20 автобус келип калыш керек эле деп. Ооба, алар меморандум түздүк. Анан өткөндө сүйлөшкөндө алар айткан где-то январда киргизебиз деп атышат да. Бирок мындай конкреттүү пока эме жеткен жокпуз да. Ошо аларды да күтүп атабыз. Алар ошо газомоторный автобус алып келебиз деп ушундай сунуштар болгон ушу меморандумда. Эми айтайын дегеним, бул автобустардын келип калып, бизге келгенден кийин, Кудай буйрса, келип калса, анан кайра эле жанагындай складта жатып калбасын дегенде майында айтып атам да. Мүмкүн, может быть, биз аутсорсингге толук эле берип койсок жакшы болбойбу беле? Кайра эле карыз алабыз, кайра эле буну баарын карайбыз. А не легче ли просто отдать аутсорсинг? Пусть, пожалуйста, частный немелер алып келсин, иштете берсин. Мына маршруткалар деле ошондой да. Биз киришпейбиз, лицензияны беребиз, маршрутту беребиз. Эч качан барып алып маршруткаларды оңдобойбуз. Алар складта чирип жатпайт, алар өздөрү оңдой берет, жаңылана берет. Мына ушул принципке өтсөк жакшы болот эле. Ушундай нерсе каралганбы же каралган эмеспи? Булар эми азыр булар келет, берки эскилер кайра складка жатып калат ошол менен, туурабы? Туура айтасыз, Марлен Абдурахманович, мен сизди колдойм. Бул аутсорсингге баарын чыгарсак жакшы болот эле да. Азыр бизде Бишкекте мындай 1,5 миңден ашык автобус керек да. Анан бул аутсорсингге келген жаңы автобустар келсе, биз ошону терең колдойбуз. Азыр как раз жаңы правиланы киргизип атабыз. Жаңы правила боюнча ушу жалаң ушундай экологический автобустарды киргизүүгө ал жакта каралып атат. Анан киргизгенден да жаңы конкурсларды да баштайбыз. Конкурстар уже просто сиз неме кылсаңыз, мен сизге азыр мен өзүм да биздин партиянын ынтымак фракциясы бар Гор кеңеште, мен аларга тапшырма бергем. Сиз эске алып койсоңуз, биз биринчиден толугу менен ушундай нерсеге өтсөк жакшы болот эле. Ошондо үнөмдөлөт эле акчаны. Кайра эле кредит алып, башыбыз менен бата бербейт элек. Мына ушуну эске алып койсоңуз, азыр сиз иретин түзүп коюп туруп эле аукционго чыгарсаңыз, желающийлер бар, келет. Келет, экинчи маселе. Мына мисалы жанагы жол проезд көтөрбөдүңүздөр 15 сомгочу. Бирок школьниктерге алып калыптыр да. Аларга дагы 15 сомдон болуп калыптыр. Ошто мисалы 5 сом. Биз ошону шаарда, Бишкек шаарында школьниктерге 10 сом кылып койбойлу. Бул эми биздин балдарыбыз да, бул биздин бөбөктөрүбүз. Эми аларга дагы 15 сом койгон туура эмеспи? Сиз вице-мэр катары ушуну так кое аласызбы, ушул вопросту? Азыр жаңы мыйзам боюнча тарифтерди бекитүүгө уже мэрияга берилди. Биз ал боюнча азыр караштырып атабыз. Ушу студенттик анан школьный автобустарды бөлүмүн азайтуугачы бир 10 сомго чейинчи ал боюнча биз карагандан анан сунуштайбыз. Мындай кылайлы, эми токтогон, урматтуу депутаттар, каршы болбосоңуздар, биз поручение катары, тапшырма катары өзүбүздүн немебизге киргизип, поручение берели. Ошол школьниктерге жана студенттерге 10 сомдон кылып койсун. Жок дегенде школьниктерге болсо дагы бир проездди 10 сомго чыгып берип койсун. Колдоп берип коюңуздар. Башка мамлекеттерде школьниктер мектеп окуучуларын бекер ташат. 10 сом эмес 5 сом дебейби? Акча табышсын да. Бишкектен эми баягы жок дегенде 10 сомго чыгып алайлычы, баягы 10 сомго поручение берип турайлы, анан дагы башка жол менен караштырайлы. Ошону мурунку
көлөмүнө калтырат 8 сом эле. Анда 8 сомдон калсын. 8 сом. 8 сомдон калсын. Эски тарифте калсын деп. Калсын деп биз колдоп берип коелу. Биз чечим жазып коелу ошону. Рахмат. Рахмат.